Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Өзөктүү маселе программасынын кезектеги чыгарылышы Ала Тоо 24 телеканалында. Энергетика тармагындагы эң ири Борбор Азия, Түштүк Азия же болбосо Каса Миң долбоору Кыргызстан менен Тажикстандын энергетикалык тутумдарын Афганистан жана Пакистан менен байланыштырат. Ал эгерде жүзөгө аша турган болсо, анда электр энергиясынын бирдиктүү рыногун түзүүгө жана аны жыл бою сатууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ошондо Кыргызстан менен Тажикстан ар бир жайда өздөрүнүн ашкан электр кубаттын 1300 мегаватт көлөмүндө Азия мамлекеттерине үзгүлтүксүз берип турат. Бул үчүн кандай иштер аткарылып жаткандыгы тууралуу бүгүн биз Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун долбоорлорду ишке ашыруу боюнча тобунун жетекчиси Рустамбек Раимкулов менен маек куруп суроолорубузга жооп алабыз. Анда эмесе Рустамбек Имашевич, саламатсызбы, студиябызга кош келиптирсиз. Алгач биздин калың эл аз да болсо Каса Миң долбоору тууралуу маалымат берет. Бүгүнкү күндө бул долбоордун максаты жана ишке ашыруу этаптары кандай жүрүп жатат, ушуга токтоло кетсеңиз. Жакшы болот. Жогоруда силер айтып кеткендей, бүгүнкү күндө ошол жана 4 мамлекеттин ортосунда негизги соглашениялар деп коет, ошолор кол коюлган. Кыргызстандын ичиндеги курула турган көлөм, объемго десек болот, биздикинде 3 донор, то есть 3 банк аркылуу каржыланат. Бул Ислам өнүктүрүү банкы, Европейский инвестиционный банк, анан Дүйнөлүк банк болот. Бүгүнкү күндө тендерный процедуралар ошол банктардын процедурасы менен болуп өттү десек болот. Ислам өнүктүрүү банкы боюнча биз бүгүнкү күндө утуп алган компания уже болду. Ал компания менен азыр ошол контрактка кол коюу сүйлөшүүлөр болуп жатат. Буюрса жакын арада алар менен кол коебузго деген үмүттөбүз. Ал эми Европейский инвестиционный банк, анан Дүйнөлүк банк боюнча консалтинговый фирма тендерный процедуралар менен өзлөрүнүн отчетун жасаган. Азыркы күндө ошол отчетту Дүйнөлүк банк карап жатат. Жакын арада алар дагы өзлөрүнүн оюн билдирип бизге айтса, анан биз андан ары уже тоже контрактка кол койгонго чыгабыз да. Мына ушул ала турган кредиттердин шарттары кандай болот? Эми жанагы жогоруда айткан 3 банктыкы ар кандай шартта. Мисалы үчүн мына Дүйнөлүк банктыкын ала турган болсок, биздики 40 жылга алынып атат. Анын 9 жылы жана льготный, 10 жылы льготный период деп эсептелет. Ал эми проценти болсо 0,75% берилип атат. Ислам өнүктүрүү банкы боюнча 25 жылга алынып атат. Анын жана 7 жылы льготный периодка берилет и 1,5%. Ал эми жана Европейский инвестиционный банктык болсо 29 жылга берилип жатат. Булардын кичине өзгөчөлүктөрү бар. Ар бир алына турган траншка дополнительный кредитный соглашение кол коюлат да. Ошого жараша жана проценттери ошондо аныкталат. Эми болжол менен курулуш иштери кайсыл мезгилге жыйынтыкталат деп пландалууда? Биздин эсеп боюнча биринчиден баягы жерлерди сатып алуу маселеси туруп атат. Андан тышкары баягы курула турган линиянын проектисин чийиш керек. Ага да убакыт керек. Биздин божомол боюнча ушул быйыл мына жакын арада уже кол кое турган болсок, ушул быйыл ушул жылдын аягына чейин болуп калабы. Үмүт боюнча ошондой. Жанагы отвод земель проектированияларды кылып калсак, кийинки жылдан уже баягы физический жумуш башталып калса деген ойдобуз. Жанагы контракттардын условиялары боюнча биздики 2 жылга каралган. Ошо менен где-то 2,5, возможно 3 жылдын ичинде деп турабыз. Муну менен сразу эле баягы проект иштеп кетет дегенден алыс болуш керек. Анткени баягы Тажикстан, Афганистан, Пакистандын аймагында да курула турган объектилер бар. Ал жерде жанагы конвертерный подстанция деп коет, ошол алардын куруу мөөнөтү 4 жыл. Ошол мамлекеттердеги бардык объемдор курулуп бүткөндөн кийин гана проект, то есть экспорт башталганда гана
проект өзүнүн баягы коммерческий деятельностин баштады деп айтса болот да. Демек, бул жол менен 2022 жылдарга барып калса болот экен, 22-23-кө барып калышы мүмкүн. Рустамбек Имашевич, сиздердин компания тарабынан буга чейин Датка Кемин долбоору ишке ашкан эле. Азыркы учурда бул линия кандай иштеп жатат? Анан республика толук түрдө ушул Датка Кемин долбоору ишке киргенден кийин башка мамлекеттерге салыштырмалуу энергетикалык көз карандысыздыкка жетти деп айта алабызбы бүгүн? Сөзсүз түрдө бул Датка Кемин проекти 15-жылы бүткөн. Андан бери мына 3 жолку баягы осенний зимний максимум деп коет эмеспи? Ошол эки уже катышты. Жакшы иштеп берди. Ал экономикалык жактан дагы и техникалык жагынан алганда дагы аябай бизге пайдалуу проект болду да. Буга чейин мисалы үчүн биздин бир эле линиябыз бар болчу, баягы юг менен северди бириктирген. Анын кышкы баягы максимумда күчү жетпегендиктен, пропускной способность жетпегендиктен биз электроэнергиябызды коңшу мамлекеттер аркылуу алып келчүбүз. Это Өзбекстан и Казакстан. И коңшу мамлекеттер, естественно, баягы транзитке акча алышкан да. Өзбекстанга где-то 8 миллион жылына өзүбүздүн электроэнергия транзит өткөн үчүн төлөнчү. Мисалы үчүн Казакстанга в виде электроэнергия где-то 4 миллиондун тегерегинде төлөнүп турчу да акча. Анан алар дагы уже ал транзитке тарифти көбөйтөбүз деген нерселер сүйлөшүүлөр болуп жаткан. Ал бүгүнкү күндө абдан чоң суммага айламак да. Датка Кеминдин курулганы менен биз ошол транзитке төлөнө турган нерселерден полностью кетип калдык да. Биз бүгүнкү күндө мына Өзбекстанга 2013-жылы такыр токтотконбуз оплатаны, а 15-жылы Казакстанга ал оплаталардын баарын кеттик. Это бул мындай основной экономический жагын десе болот. Технический жагынан болсо, жанагы айткандай мурун бир эле линиябыз болсо, азыр уже 2 линия өзүбүздүн ичибизде шакекче пайда болгон. Тиги линиябызды ремонтко чыгарган күндө дагы бияк менен неметебиз. Демек, ишенимдүү түрдө кошумча дагы бир запаста линия бар деп айта алабыз. Десе болот. Андан тышкары баягы качествосы аябай жакшы болду. Чүй область, Нарын, Ысык-Көл областтарына баягы напряжениясы аябай жакшырды. Андан тышкары биздин мурун ГЭСтерибиз Каскадта линиянын аздыгынан мындай мощностьтун запираниялары да бар болчу да. Ал вопростор чечилди. Келечекте мына Камбар Ата ГЭСтеринин бериле турганы, Кара Кеченин бериле турганы баары ошол линия менен байланышкан. То есть ошол Датка Кеминге кошуп ошол вопростордун баарын чечсе болот да. Бүгүнкү күндө жана сиз айткан суроолордун баарына толугу менен, даже ашыгы менен кылынды. Өзүн актады деп айтса болот. Түшүнүктүү. Рустамбек Имашевич, эми мына кайрадан Каса 1000 долбооруна кайтып келе турган болсок, эми бул долбоордун ишке ашышы менен Кыргызстан глобалдык энергетика тармагына да кирип атпайбы? Чоң киреше дагы алып келет да. Белгиленген сумма канча болушу мүмкүн? Биз ала турган сумма. Бул жол менен. Эми бул жерден айтып кете турган Кыргызстандыкы где-то 233 миллион деп болжолдоп атабыз. Анын 200 миллиону кредит болсо, 33 миллиону софинансирование. Заказчик өз чыгара турган, жогоруда айткан отвод земелдерди чечиле турган неме болуш керек да. Анан ошол кредиттерди кайтарып берүү деген суроо турат. Аны бул проекттин жакшы дагы бир чети, Кыргызстан баягы тирүүлөй акчаны чыгарбайт, ошол Каса проектиси менен сатылган электроэнергия аркылуу кайра ошол кредитти жабабыз да. Жанагы жогоруда банктар, биз ар бир кыймылды банк контролдоп турат. Ошол эсептөөлөр боюнча биздики возвратность деген нерсе бир 15 жылдын ичинде толук кутулабыз деген бар. Андан кийин баягы таза кирешеге өтөбүз го деген. Бул жерден айтып кете турган дагы нерсе, биз национальный электросеть бул как бы жеткирип берүүчү гана компания болуп эсептелет, эң негизги экспортер бул электрический станция. То есть алар сатат. Андан кийинкисине
эми убакыт көрсөтөр кандай Түшүнүктүү. Бул боюнча бизде дагы бериле турган суроолор абдан көп. Кийинки жолкуда сөзсүз түрдө маалымат алабыз деген ойдобуз. Сизге келип маек куруп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Каса Миң долбоорунун түбөлүгү түз болуп, өлкөбүз дагы өз салымын кошуп, электр энергиясын экспортко чыгаруу менен ополтоодой киреше табат деп ишенели. Бул өзөктүү маселе программасы жана Каса Миң долбоору тууралуу талкуу жүргүздүк. Саламатта туруңуздар.